Сақ саламатта турасыздарбы? Назарыңыздарда Сейтек баяны туғандар бүгін эми 6-чы көрсөтүүгө көңүл буруңуздар. Ошентип баягы канчоро Айчүрөктүн колунан өлдү. Эл күйүнмөк түгүл. Эми киши өлгөндө эл кайгырат эмеспи? Жок, кайгырмак түгүл, тескерисинче сүйүндү, тескерисинче кубанды дейт. Анткени канчоро элдин баарысын абдан катуу эзип, элди кыйнап салган экен. Тетиги аргынга өзүнчө салык, кыргызга өзүнчө салык, 60 төөгө жүктөп чай алып келесиң, мына мынча миң мал алып келесиң деп элдин ичине салыкчыларын жана элди эскен өзүнүн желдеттерин айдап, кимдин үнү катуу эле чыкса башын шыпырача, мына мындай иш кылды дейт. Абдан жаман башкаруучу болду дейт. Анан тети Чачке экөө эле тактыны бербей жыргап куунап жашайт дейт. Калган эл менен иши жок, мына мындай болуп калды дейт да. Ошентип анан канчоро өлдү туугандар. Эл журттун баарын даректеди. Мына мындай болду. Арасынан Бакай абаң көргөн күнү кандай болду? Муну сиздерге дагы бир жолу айтып берейин. Анткени Бакай ошондо араң эле калган дейт да. Араң жан болуп калган дейт. Жашаганы алачык. Бакай менен эч кимдин иши жок. Сыртка чыгып кокус какысмындай басып жүрө турган болсо, тетигил канчоронун желдеттери көкбөрү тартып ойношуп, байкуш дейт. Акылынан таныптыр бул Бакай дейт. Көргө буту салактап, мүшкүл абаң калыптыр. Сакалы куп-куу болуп, көргөнү кордук дуу болуп, өлөмүн деп өлө албай, өлгүчө таттуу кайранжан арын Бакай кыя албай. Кулак укпай кер болуп, курган Бакай абаңыз кара жер менен тең болуп. Кымбат Бакай баркылар, бу дүйнөдө жарыктык жоголмок болгон каркы бар. Кетерине тез калган кара жерге катылып, жолборс Бакай бабаңыз жоголууга аз калган. Жат жери алачык, калган экен кан Бакай, кыямат тозок талашып. Эс акылдан эр Бакай, эчак калган адашып дейт байкуш. Ушундай кордукту мыктап көрүптүр эм бечара. Ойрон Бакай абаңдын өйдө турар деми жок, кыймылдарга бели жок, былкылдарга дарман жок. Дабыш укса оңгурап дейт, дүбүр тукса оңгурап, бараң көрсө сабылат. Бакайдар туушунда кобур чыкса эшиктен кулак коюп үңүлөт дейт. Эшикте бирөө жарымдар коор деп сүйлөшүп калат эмеспи? Мына ошондой сөз угуп калса, кулак салат дейт байкуш эшиктен бирөө жарым. Мага тааныш үн угулар бекен. Мүмкүн баягы Семетейимдин Айчүрөктүн курсагында кеткен баласы торолуп, жетилип келип калды экен деп байкуш үмүт үзүлбөйт. Мына мындай карансыз тозок түшкөнсүп, кайран жандан түңүлөт, дене бой 80 бөлүнөт, көөдөн дарты чер болуп, көзүн жашы төгүлөт. Бакайдыкы мына ушундай акыбал. Анан өз алдынча арман кылып мына мынтип сүйлөнөт дейт. Ата кош сүлөөсүн бөрк кийип, кече жайнап турган кезимде, айчыгы алтын кызылтуу, кече кармап турган кезимде деп Бакай байкуш мына ушинтип арман кылат туугандар. Дүнүйө кенен чагында кабылам манас барында, өлүп калбай не болдум, тозокко неге катылдым, азапка мынча чатылдым. Көкжал манас Семетей экөөнөн катар айрылып, жулунуп сакал кайгырып, былк этпей колум шал болуп, бүткөн боюм дал болуп, эки көзүм кал болуп, карлыктан калжырап, бар күчүмдөн ажырап, өлбөй житпей кайгырып, кайрандардан айрылып калат деген не мүшкүл эй деп Кудайга үнү жетет байкуштун. Казды кушка жедирип, өлбөй житпей күн көргөн какбаш Бакай дедирип, канча жыл өлбөй ушубаш калат деген эмин эй деп күңгүрөнөт. Жер түгөнгөн желпиниш, желпиниште тууганда, эн атам багып чоңойтуп, эрешен тартып турганда мойнокчого түштүмбү? Жаралып калган Кудайдан жапа сурап чыргылып же мүрөк суусун ичтимби? Өлбөс житпес улууду азапка өзүм түштүмбү? Деп арманда айнанайын Бакай, карган Бакай жолтойдун көргөнүн адам көрбөсүн, менин узак жашымды жаратканы чын болсо, ушу пендесине бербесин. Тажады да байкуш. Ушундай кор, гер мурут жигит кезимде ажуруктун тукумун таладан таап чачтымбы? Ботом өз башыма Кудайдын тозогун толук ачтымбы? Мага не болор деп жүрүп баш аяктын пирлерин улуясын жанчтымбы? Сакалымдын агында, сапарым жакын чагында алачык болду турганым.
Görсöң müşkül түш көрдüm. Өз жақыным Қанчоро, ушундан жаман иш көрдüm. İş görmödüm, güç gördüm. Toktumayın ton gördüm. Tozokton ölböy çoң gördüm. Ölböy turup uşu dünyödө эле мен канча деген тозокту көрдüm ушул Канчоронун колунан деп атат да. Бул Канчоро баламдын арпасын кам ордум бу дейт туугандар. Баягы элестетсеңиз, сиз бир арпа эксеңиз, арпаңыз бышелекте, кам деген сөз, бышелек деген сөз да. Мына ошол бышелекте арпаңызды кошунаңыз келип чаа ооруп кетсе, кандай акыбалда каласыз? Мына ошондой карызгөйлүк мен кылбадым эле деген сөз туугандар. Болбосо дейт, айылына кыргын салдымбы дейт. Болбосо балам Канчоро демин бастымбы, же куласын куйгаштымбы? Мунун куралган ишин чачтымбы? Атаң, анаң дедимби дейт. Энеңе, атаңа деген жаман сөз да өтпөдү эле менден. Буга эч бир мындай жамандык кылбадым эле. Кагып силкпедим эле. Мына мындай бала анан мага эмне үчүн мынчалык карызгөйлүк, мынчалык жамандык кылып атат бул бала деп отурат да. Ой дейт, артык кордоп койгудай, жумада 3 жол сойгудай, тирүү агасын кор кылып, көр азап салып койгудай, калжаңдап бузук жүрдүмбү, калыстан качып кайран баш кыйыгына тийдимби дейт. Бир да жолу баягындай адилетсиз мамиле жасабадым эле го. Бул баланын мен мынчалык ыйыгына, мынчалык жинине тийгидей эмне кылдым экен деп түшүнбөй байкуш. Анан эшиктен бир убакта коор баягы дабыс чыгып калды дейт. Ошондо бакай кайра байкуш да бирөөлөр келет деп кордоп, тетиги көкпөр кылып тартып, мына минтип да азапты колго берет деп байкуш минтип атат. Ой, баскан кимсиң оолак кет? Медериң өчү менде жок, жакындаба балекет. О, ары кет, дабыш ары кет. Көөдөндө чымынжаң кымбат, коңгурап бакай ыйласа, куурап калган башы ыйлап, аркайган зоо таш ыйлап, ошондо аккан булак суу ыйлап, албан түрлүү чөп ыйлап, аргын кыргыз көп ыйлаган жандар макулук дейт ошондо туугандар. Өз кайгысын жеп ыйлап, кан бакайга кошулуп, мына кара дөбө балбан эр ыйлап дейт да. Ошондо бакай карыя, балам, баш териң башка көрүнөт. Эй балам, баркылда үнүң чыкканда мен бакайдын шордуунун башкача көөнү бөлүнөт. Эренимдин негизи, эмгектүүнүн бурагы, Кутубийдин чунагы деп тааныды дейт байкуш карып калса дагы. Калдастап, тетиги кара дөбө жанагындай учурашып, ой абам деп атса, байкуш калтырап мына мындай сөз айтып атат. Эй балам дейт, баш териң башка көрүнөт. Ой балам, баркылда үнүң чыкканда мен бакай шордуунун башкача көөнү бөлүнөт. Эренимдин негизи, эмгектүүнүн бурагы, баяк Кутубийдин чунагы, ошол кара дөбөсүңбү деп сурап атат. Атасы Кутубий болчу, билесиздер туугандар. Мына минтип байкуш калтырап титиреп алачыгынан чыкты дейт. Көз кургуру тартты эле дейт. Баягы көзүм тартып атат дейбиз го. Оң көз тартса сүйүнөт экенбиз деп ырымдап калабыз го. Бакай абаң ошону айтып атат. Ой, көзүм кургур тартты эле. Тилегимди берер деп, кайранымдын калдыгы жетимден бирөө келер деп, жер болгон бакай абасын кабарын бирөө билер деп, келериңди билгемин, ботом келер го деп жүргөмүн. Терең казып көрүмдү, тегиз балдар кол менен көмөр го деп жүргөмүн. Көп кашайган кандуу көз, о ботом көрөр го деп жүргөмүн. Балдар келип таң атып, бабасы бакай карысын көрөр го деп жүргөмүн. Өлгүн балдар чуу түшүп көмөр го деп жүргөмүн. Деп мына минтип сүйүнүп бакай калдастап тети алачыгынан чыгып алып, тети кара дөбө менен учурашып турат туугандар. Ошентип бакай абаңды табышты. Каныкей, ак бала, Сейтек, Күлчүрө, мына булардын баары чогулушту. Бул жагында кара дөбө болсо, ушул окуялардан кийин кайра Жетөзөн жерине кетет туугандар. Эл болсо баягы Канчоронун азабынан кутулганына жыргап сүйүнүп, той кылышып, мына минтип туруп калышты. Бир топ убакыт өттү. Баягы кара дөбө Жетөзөнгө кеткен болчу, Жедигер элинин каны болуп, бул шайланбады беле. Мына ошол Жетөзөндү жердеген кара дөбө кээде элге жоо келбесин, же болбосо кандай бир капыстан кол басып калбасын деп кайгуулдап, ит агытып, куш салып чыгып турчу экен да. Ошол Жетөзөндүн ар жагы дейт, көчүк жагы Индистан дейт. Жетөзөн, билесиздер туугандар, Жедигер элин ушул балык, бадакшан, оогонго жакын аймактарда турат деп Саякбай Каралаев атабыздын Семетей эпосунан окуганбыз. Кынсыз кылыч байланып, көз жетпеген мунарак
12 күндөн айланып. Жазайыл тартып жатып, жандууларды кыдырып дейт. Жазайыл тартып жатып дегенден баарыбыз түшүнөбүз. Баягы кайгуулга чыкканда эми салбурун кылып бир чети элик атып эриксе, болбосо кийик атып, мына ушинтип жүрүшөт. Ал эми жандууларды кыдырып деген сөз туугандар, бул мындай. Ошол тарапка коюлган атайын кишилер, чалгынчылар десек болот туугандар. Мына ошолорду кыдырып, баягы кайгуулап жүрчү экен да. Мына ошондой жеринин кыйрын карап, байкап, кайсы тараптан мүмкүн кандай жол келет, же болбосо кайсы тараптан кандай бале басат, бүт барын булар жана жандуулар аркылуу кайтарып жеринин кыйрын муну ушинтип коргошчу экен да. Ошол жердин баарысын тетиги Карадөбө өзү чалгындап, өзү кайгуулдап айланып чыкчу экен кээде. Мына ошентип жүрүп туугандар, бир жерде Кайыпчынын Карүңкүр деген жеринде бир баатырды көрөт. Алыстан караса тетиги Семетейдин сөөлөтү. Ой, Семетей бул жактан кайдан жүрөт? Бул кайып болуп кетпеди беле? Бул өлбөдү беле? Деп алып кайра ойлонот. Семетейдин өлгөнүн көзүбүз көргөн эмес. Эл топурап, чогулуп, чуулдап барып, муну көргө көмгөн эмес эч ким. Баяк кайып болуп кеткен, эми кайыбынан мага жолугуп атабы? Не болду? Деп далай санаага түштү. Жигиттерин эшитип алып барса, кадимки эле баягы Айкөлдүн уулу Семетей. Алдындагы мингени өткөндө, Жет өзөндөн келатканда, Гүлчоро, Айчүрөк, тетигил Сейтеке жолугуп, анан кайра кайып болуп кеткен Нарбууру. Колундагы кондурганы Акшумкар, жоо кийимин кийинген. Мына ушинтип баягы зоодой болгон Семетей тоодой болгон Нарбуурулду минип алып жүрөт. Жанына чап жетип барып Карадөбө Семетей аба эле, Семетей аба десе болбойт. Эч көңүл бурбайт, көрбөйт, укпайт, дүлөйт. Кыйкырып баратат. Канабам токтой тур. Семетейге сүйлөдү дейт. Карадөбө барат күйлөнүп. Кең дүйнөнү тар кылдың, жоголуп бизди кар кылдың. Калайманды баштадың, 60 катын тул жеңе, айлыңды каран таштадың. Ак никелүү ак жупту, зайбыңды кара таштадың. Адыр алтын түзүм ал, жериңди караан таштадың. Күрдөлдү аргын көп кыргыз, байка элиңди караан таштадың. Жоготуп ийдиң өзүңдү, канды бекен уйкуңуз талоонго түшүп тамтыксыз кор болгон, азыр бүт кыргыз. Деп артынан чаап баратат. Көрсө баягы таласта Манастын күмбөзүнүн жанында кыястын колу каптаганда, айласы түгөнүп, ушундай найза тийип жанчылганда, далай жери тытылганда, анан перинин кызы Көкмөнчок деген бар экен туугандар. Ошол 80 кызы менен айланып келип, баягы Семетейди тубалап, көзүн көрбөс, кулагын уккус кылып, анан кийин алып кетип калган экен. Ошондо кайып болуп кеткен экен да. Мына ошол Көкмөнчоктун жанынан чыкпай, көрбөй, укпай, Кайыпчынын Карүңкүр деген жерине ат маты менен кирип барып ошол жерде уктайт экен. Кайра эшикке чыгат, өзүнчө дүнүйөдө өзүнчө ууга чыгып, кийик атып, салбурун кылып, өзүнчө жүрө берет. Берки дүйнө менен аралаша албайт. Муну ушундай дуасы тийип, баягы Көкмөнчоктун муну ушундай болгон экен. Тетиги Карадөбөнү көргөн жок. Бирок кайдадыр бир жерде ушул адамдын үнү чыгып аткандай, ошол үн Карадөбөнүкүндөй болуп угулгандыктан, Карадөбө сенсиңби деп мына минтип сүйлөп калды. Бул дуаны өз энемдин сүтү кетирет. Эгерде каныкей энем тирүү болсо, ошону алып келсең, анын эмчегин эмсем, ошондо ушул дуа жанат деди. Баяк Карадөбө Семетейди Кайыпчынын Карүңкүрүндө калтырып коюп, анан кийин таласты көздөй жөнөдү дейт. Таласка келип, бул жаңылыкты Айчүрөккө, Гүлчөрөгө, Сейтеке, Каныкейге бүт барысын айтты. Сүйүнгөндөн чыркырап ийди Айчүрөк. Ошондо мынтип айтып атат. Бу айткан кең чын болсо, айланайын Карадөбө, өгөөмдү коюп бүлөөмдү ал, экөөмдү коюп бирөөмдү ал. Акылдуу болсоң билип ал, кызыл куйрук пилимди ал, тулпар тандап малымды ал. Жоголгон көк жал табылса, Карадөбө сендей балага, айдай жеңең Айчүрөк азыр болсун садака. Деп мына минтип сүйүнүп, анан баягы Семетейден уккан кебин айтты. Өз энемдин эмчегин эмсем, өз энемдин сүтүн эмсем, ушул дуага ошол шыпа болот деп айтты деп,
баягыны төкпөй чачпай айтып бергенде тезинен камынышып Каныкей, Бакай, Гүлчоро, Сейтек, Айчүрөк болуп жолго чыгышып, баягы Семетейди кайра издеп, кайра табышты. Гүлчоро кармап келди баягы кайыпчынын кара үңкүрүнүн жанынан. Ой, кармап атып, мына мындай сөз айтат. Кайыпчынын кара үңкүр жолун тоскон Гүлчоро алгыр куштай камынды, аба келип жалынды дейт. Нардай болгон буурулду. Суулуктан кармап тур деми дейт. Баягы Гүлчоро жетип кармады да. Кармап алып, жибербей оозун бурду эми. Аба келип жалынып, күйүп турду Гүлчоро. Бул Семетей абаңыз зың-зың этип кенебейт. Боздоп турган чорону бучкагына теңебейт. Оозунан талдап кеп чыкпайт. Өкүрүк салса сөз укпайт. Тирүү десе өлүктөй, өлүү десе тириктей. Төрөсү менен чоронун ымаласы бирикпей, кашатка чопо жошулбай, кайнасаганы кошулбай. Ак дидарын көргөн жок. Артык айтса Гүлчоро амандык сөзгө келген жок. Баягы өзүн жоготуп койгон Семетей мына мынтип турат да. Былк деп жооп берген жок. Мыкты берди көргөн жок. Жабыркатып күч кылат, жандоо менен иш кылат. Кулагы керең, тили жок. Азгырылган кайран Гүлчорого тутулуп үңкүрдө турат ошо шер. Гүлчоро баатырдын умачтай көзүң ачылып, аба келеп бакылдап, абирди тууган эрендин айдай бети жаркылдап. Ошентип анан баягы Гүлчоро менен Карадөө Семетейге жетишип, нар буурулду суулуктан алып турушту дейт. Сөз айтса укпайт, ай кеп айтса кеп чыкпайт. Көрбөйт, дүлөй, дудук. Мынушундай туугандар. Канкейди алып келишип, Канкей байкушу ыйлап сыктап баягы Семетей уулуна эмчегин салды дейт ошондо. Эмчегинен балкылдап сүт чыкты дейт туугандар мына ошондо. Эпоста мынушинтип айтылат туугандар. Анан Семетейдин көзү ачылып, баягы дуа кетип, Семетей кайра элге кошулду. Баарысы таласка келишип, далай тоюн кылышып, казнаны аштырып, алтын жакут асылба, мунун баарын эл журтуна чачтырып, мына мынтип туруп калышты туугандар. Ал эми Сейтекти болсо аргын кыргыз биригип, кан көтөрүп алышты. Мындан ары кыргызды Сейтек биле турган болду. Сейтек баштай турган болду. Калганын эми кийин көрсөтүүдө айтып берем туугандар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.